Белгилүү аалымдардын бири Ибрахим ибн Адхамга бир адам келип: "Эй имам, мен өзүмдү күнөө иштерден токтото албай жатам. Өзүмдү кармай албай күнөө иштерди кылып жүрөм. Мен күнөө иштерди кантип токтотсом болот? Мага жол көрсөтүңүз. Же мага ушундай бир жакшы иш үйрөтүңүз, мен аны кыла турган болсом, күнөөлөрүм мага зыян бербей калсын" деп сурайт. Ошондо Ибрахим Адхам: "Мен сага 5 нерсе айтам. Ошол 5 нерсенин кайсы бирин кыла алсаң, анда күнөө иштерди кыла бергин. Сага күнөөлөрдүн зыяны тийбейт. Ушул 5 нерсени кылууга күчүң жетсе, күнөө кылсаң сага зыян жок" деди. Ал киши сүйүнүп: "Айтыңыз, мен аларды аткарууга даярмын" деди. "Алар кандай иштер? Эмнелерди кылышым керек?" деди. Ибрахим Адхам: "Биринчиси, эгерде Аллахка күнөө кыламын десең, анда Аллахтын рызкысын жебегин. Колуңдан келсе, Аллахтын рызкыларын жебегин дагы күнөө иштериңди кыла бергин" дейт. Ал: "Мен Аллахтын берген рызкысын жебесем, башка эмнени жейт элем? Мен ар дайым Аллахтын берген рызкысына муктажмын. Бул нерсе колумдан келбейт. Экинчисин айтыңыз" дейт. Ибрахим: "Эгерде Аллахка күнөө кылууну кааласаң, анда Аллахтын жеринен чыгып кеткин. Күнөө кыламын десең, Аллахтын жерин таштагын дагы, чыгып башка жака барып күнөөңдү кылгын" дейт. Ал: "Мен жерди кантип таштап кетем? Каяка да барат элем? Аллахтын жеринде анын рызкысын жеп жашаймын. Аллахтын жерин таштап кетүү да колумдан келбейт. Үчүнчүсүн айтыңыз" деди. Ибрахим үчүнчүсүн айтат: "Эгерде күнөө ишти кыламын десең, анда Аллах сени көрбөй турган жерди таап, ошол жака барып күнөөңдү кылгын" дейт. Ал адам: "О Ибрахим, Аллах көрбөй кала турганда жер барбы? Аллах бардык жерди көрүп турат го" дейт. Ошондо Ибрахим: "Субханалла, сен Аллахтын рызкысын жеп жатсаң, Аллахтын жараткан жеринде жашап жатсаң, бардык жерде Аллах сени көрүп турса, ага күнөө кыласыңбы" дейт. Ал адам: "Төртүнчүсүн айтыңыз" дейт. Ибрахим: "Сен ушинтип күнөө иштерди кылып жүрдүң. Бир күнү өлүм периштеси сага келип, жаныңды алганы келгенде, ал өлүм периштесине токтоп тургун, мен тооба кылып алайын, күтө тургун, күнөөлөрүм үчүн Аллахтан кечирим сурап алайын, күтө тур деп айтууга кудуретиң жетсе, анда күнөө кыла бергин" дейт. Субханалла, мынтип айтууга кимдин кудурети жетсин? Ажал келсе, адамдын каалоосуна карабай алып кетет го" дейт. Ошондо Ибрахим: "Субханалла, сен Аллахтын рызкысын жесең, Аллахтын жараткан жеринде жашасаң, каякта болсоң да Аллах сени көрүп турса, өлүм периштеси келсе аны токтото албасаң, ушундай абалда туруп дагы Аллахка күнөө кыласыңбы" дейт. Ал адам: "Бешинчисин айтыңызчы" дегенде: "Мейли, сен күнөө кылып жашап дүйнөдөн өтүп кеттиң. Кыяматта тозок периштелери сени тозокко алып жөнөгөндө, аларга мен бул жака барбаймын, мени кое бергиле, мен каалаган жагыма барамын дегин. Ушундай кылууга күчүң жетсе, күнөө кылсаң сага зыяны жок" дейт. Ал: "Мындай кылууга эч кимдин кудурети жетпейт го, мен андай кыла албаймын" дейт. Ибрахим: "Сен Аллахтын рызкысын жесең, Аллахтын жеринде жашасаң, кайда болсоң да Аллах сени көрүп турса, өлүм периштеси келсе аны токтото албасаң, кыяматта бейиш же тозокко кирүү сенин колуңда болбосо, ушундай абалда туруп дагы күнөө иштерди кыласыңбы" деген экен. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул сөздөр ар бирибизге тийиштүү. Аллахтын рызкысын жеп жүргөндөр, Аллахтын жеринде жашагандар, күнөөнү токтоткула, Аллахтан корккула. Кайсы жерде жүрбөйлү Аллах Таала көрүп турса, ажал келсе токтото албасак, кыяматта тозок же бейишке кирүү биздин колубузда болбосо, мына ушундай абалда туруп да күнөө иштерди кылабызбы? Аллахтан коркойлу, урматтуу мусулман боордоштор. Аллах Таала ыйык Куранда: "Алам я'ни лиллазина аману ан тахша'a кулубухум ли зикрилла ва ма назала минал хакк". Аллахты эстеген учурда жана түшүрүлгөн акыйкаттан ыйман келтиргендердин жүрөктөрү корко турган убакыт келип жетпедиби дейт. Аллахтан корко турган убакыт жетип келбедиби? Аллахтан коркойлу. Аллах Таала бизди эскертип башка бир аятта айтат: "Я айюхаллазина аману тақулла вал танзур нафсум ма каддамат лигад ваттақулла инналлаха хабирун бима та'малун". Иман келтиргендер, Аллахтан корккула. Ар бир жан эртеңки күн үчүн эмнелерди даярдаганына карасын. Аллахтан корккула. Аллах Таала силер кылып жүргөн иштердин баарынан кабардар. Бул аятта Аллах Таала Аллахтан корккула деп өзүнүн коркууга, такыбалыкка буйрук кылгандан кийин эле айтат: "Вал танзур нафсум ма каддамат лигад". Ар бир жан эртеңки күн үчүн эмнелерди даярдаганына карасын. Такыбалыктын эң чоң белгиси
Бул эртеңки боло турган кыямат күнүнө даярдануу. Бул аятта эртең сөзү кыямат күнү, урматтуу туугандар. Эртең кыямат күн. Эртең дегенде адамдар өтө жакын нерсени түшүнөт. Ошондуктан Аллах Таала Куранда кыямат күнүн эртеңки күн деп атады. Кыямат күнүндө жалпы адамзаты, жада калса пайгамбарлар дагы кайгырып, "Нафси, нафси, өзүмдүн абалым эмне болот экен" деп кайгырып тура турган күндө эмнелерди даярдаганына ар бир адам карасын. Эмнелерди даярдады? Кандай нерселерди камдады? Эгерде адам эртеңки кыямат күнүнө күнөөсү кечирилген абалда сооп сыйлыктар менен барууну каалаган болсо, анда азыртадан ал күнгө эмнелерди даярдаганына карасын. Эртең эмес, азыр болуп калышы мүмкүн болгон кыямат күнүнө даярдансын. Азыр кандай иштер менен алек болуп жүргөнүнө карасын. Эртең боло турган кыямат күнүнө азыртан даярдануу такыбалыктын эң чоң белгиси. Мен Аллахтан коркомун деген адамдын Аллахтан чындап коркуп жатканынын далили кыяматка даярдануусу. Аллахтан корккон такыба адам кыяматка азыртадан даярдык көрүп жакшы иштерди кылат. Негизинен биз адам баласы жашообузда келерки жылы кылышыбыз керек болгон той мааракелерибизге 1 жыл мурда даярданып баштайбыз. Эмнелерди камдаганыбызды күн сайын текшеребиз. Эмнелерди алып, эмнелер калганын бир-бирден карап чыгабыз. Бирок эң өкүнүчтүү болгону кыямат күнүнө мынчалык даярданбайбыз. Өтө коркунучтуу болгон, адамдар өзүн жоготуп, күнөөлөрүнө жооп берүүдөн коркуп, кооптонуп, эмне кыларын билбей кала турган кыямат күнүнө даярданбай, ал күнгө даярдык көрүү тууралуу оюбузга да келбей калды. Бир ойлонуп көрөйлүчү. Кыямат күнүндө катардагы эле адамдар эмес, пайгамбарлар да Аллахтын алдында кантип жооп берем, таразада сооптор көбүрөөк болсо экен деп кабатырда турган күнгө кандай абалда, кандай амалдарды кылдым, күнөө иштериме кантип жооп берем деп ойлондукпу? Кыямат болбостон мурда азыртадан тооба кылышым керек. Кимден карыз болдум, аны төлөйүн. Менин моюнда кимдин акысы калды? Кимге зулумдук кылдым, барып акысын берейин деп бир жолу болсо да өзүбүздү текшердикпи? Өзү негизи адам эртең бир ишти кылам деген болсо, ал иш жөнөкөй иш болсо дагы, өтө коркунучтуу иш болбосо дагы, ошол иш бүгүнтөн ал адамдын эң негизги жумушуна айланат. Эртең ал жака барышым керек, тигил жака барышым керек, аны алайын, тигин алайын деп эртеңкиге бүгүндөн даярданат. Ал кыла турган иши коркунучтуу иш болбосо дагы. Бирок эң коркунучтуу болгон, адамдын тагдыры чечиле турган күнгө, барар жери аныктала турган, бейишкеби же тозокобу деген эң негизги күнгө, бардык иштер чечиле турган кыямат күнгө даярданууну унутуп калды. Эртең базарга чыкса, базарга керектелүүчү нерселерди даярдайт. Эртең жумушка бара турган болсо, алып кетүүчү нерселерди, кийүүчү кийимдерди даярдайт. Ал эми кыяматка даярдык жөнүндө ойлонуп да койбойт. Эмне биздин ыйманыбыздын даражасы ушунчалык төмөнгө түшүп кеттиби? Жараткан Аллах Таалага ишенүүбүз ушунчалык алсыз болуп калдыбы? Же баарыбызды жараткан, бүгүндүн да, эртеңдин да ээси болгон, бизге ырыскы берген Аллах Тааланы ушунчалык уnuттукпу? Ыйман келтиргендер, Аллахтан корккула. Ар бир жан эртеңки күн үчүн эмнелерди даярдаганына карасын. Вал танзур нафсун ма каддамат лигады. Эркек болобу, аял болобу эртеңкисин ойлосун. Ар бир эркек, ар бир аял эртең боло турган кыяматка эмнелерди даярдап жатканына карасын. Эч болбогондо бир күндө бир ирет өзүнө суроо берсин. Мен бүгүн кыяматка эмнелерди кылып даярдандым? Кыяматта амал таразама оор келе турган сооптуу иштерди жасай алдымбы? Жакшы иштерди кыла алдымбы деп. Кыямат күнү ата балага, бала атага, дос туугандары бири-бирине жардам бере албай турган күнгө кандай нерселерди даярдаганына ар бир адам ойлосун. Өзүнө өзү суроо берсин, өзүн текшерсин. Мусулман бир туугандар, эртең кыяматка даярданбай жүрүүнү токтоткула. Аллахтан корккула. Инналлаха хабирун бима та'малун. Аллах Таала силер кылып жүргөн иштердин баарынан кабардар.